урматтуу биздин бүгүнкү биздин улуу жазуучубуз Мукай Элебаев атабыздын 120 жылдыгына ошондой эле улуу жеңиштин 9 май улуу жеңиштин күнүнө арналган биргеликте иш-чарабызга келип катышып жаткан жазуучулар, акындар жана коноктор ушул биздин иш-чарабыз Кыргыз улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте Кыргыз Республикасынын улуттук китапканасы биргеликте чогуу иш-чара өткөрүп жатабыз. Эң биринчи сөздүн ачылышын ушул иш-чаранын ачылышын Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Иманалиев Каныр Капашевич болду. Жақсы салт болып қалды. Қырғызстан кітап ордасында улуттук алпауысханалық мектепханада ушундай адаби иш-чаралар өткөзүп атабыз. Демилгечи болгон улуттук китепкананын жетекчилигине рахмат. Экинчи эртеңден баштап 10 күндүк майрам астында бир руханий азык алып алалы. Келе жаткан майрамда баарыңыздарга жакшылык каалайм. Эми Мукай Элебаев бул кыргыз профессионал адабиятына чыйыр салган алгачкы романист деп айтсак болот. Ошол Кыргыз жазуучулар союзу түптөөгө катышкан Алы Токонбаев, Түмөнбай Сыдыкбеков, Темиркул Металиев, Сыдык Карачев менен биргелешке азыр биз жетектеп аткан жазуучулар союзунун фундаментин пайдаланып жүргөн кадимки кыргыз адабиятын калыптандырган улуу инсан. Ал адабиятта 19 жашында болуш керек. Зарган деген аты менен танылган, анын эң азыркы айтканда эң бренд Зарган. Ошолордо анын тагдыры да бар, келечекке болгон үндөө да бар. Андан бери 100 сүрөттө баарыбыз азыркы күнгө чейин билимге зарбыз. Билим гана кыргыз эли үчүн зор күч, билим гана прогресс акелерин, билим гана мамлекеттиктик экендерин биринчи даңаза салган албетте Мукай Элебаев болгон. Мукай Элебаев жөнүндө сөз козгогондо албетте узак жыл романы эске келет. Эки адабиятчыбыздын өтө тереңдик деген рахмат айтышыбыз керек. Өмүр жолун, күндөлүктөрүн, каттарын, номосорун ал киши да жакын өтүп кетти. Экинчи Салижан Жигитов өзү сөзгө саран, ал Лев Толстой, Маяковский жөнүндө статьяларды жазып, ошол полотнодо Элебаевди коюп жазат да. Элебаев жөнүндө эки макала жазат. Биринчи Элебаевдин поэзиясы, экинчи прозасы. Поэзиясын баарыңыздар бет болушуңуздар керек. Прозасына келгенде узак жолду терең иликтеп, бул эми көбүнесе автобиографиялык. Анда багы баштан өткөн оор кыйынчылыктарды элестери мыкты чалдырганын айтып, сөз байлыгын, өзүнүн стилистикасын казак жазуучулары менен Лев Толстойдун жана трилогиясына таасирленгендей окшоштуруп жазат. Бирок Жигитовдун бир өкүнгөнчүлүгү бар. Экинчи бөлүгү кыйын кезең менен тиги зарлыкты бирөөнү аңгеме, бирөөнү повестин салганда, өзүнүн планы боюнча Мукай Элебаев экөөнү экинчи томун бүтөп чыгарган, узак жолду экинчи болуп калган. Экөөнү тиги кыйын кезең дагы, белки зарлыктагы узак жолдун деңгээлине жетпей калды. Узак жолго чоң илхам менен жазылган, бүткүл баягы согушка ошол учурдагы кырдаал таасир берген бир кырдаалды байкайт өзү. Мукай Элебаев аз жазган болгон, аз жазган. 4-5 жылда, 15 жылда жазган, бирок саз жазган, ар бир нускалуу керектүү. Анан биз аңгемелер жыйнагын айтканда, адатта боронду күндөрдү айтабыз чынында. Бирок Жигитов өзгөчө лирикалык аңгемелерге баа берет. Соңку күн деген аңгемеси бар. Анан жаштар билбей болуш керек. Масылында да элек, ошо согушка кетип аткан жигит өзүнүн сүйгөн кызы менен коштошконун ушунчалык лирикалык болуп бергенде, ошол кыргыз аңгемелерин чедерин кош керек деп Жигитов баа берген жагында. Дагы бир баарыңыздарга рахмат. Сөзүмдүн соңунда биз жазуучулар союзу ошо проза жанрында 2 жылда бир Мукай Элебаев атындагы сыйлыкты беребиз. Биз келгенден бери биринчисин Роза Айтматова алды, Катуктуу алды, Кат келди деген аңгемеси үчүн. Экинчини Пазылов алды, ал эле Пазылов өткөн Катуктуу лауреаттар. Биз Манаят Мистигина кайрылып дауымызга жардам беребиз. Ошол Элебаев атындагы мектеп бар, Элебаев атындагы көчө бар.
Эми Элебаев атындагы сыйлыкты балки мамлекеттик сыйлык проза жанрындагы сейрек берилүүчү суммасы чоң деген оюбуз бар. Эми Мариям Кристина болсо, анда быйылдан баштап азырынча сыйлыктын көлөмү 100 000 сом, 1 миллион сом болсо, анда катышкандар азыркы проза жазгандар өтө азайып кетти. Анан соңунда жыйынтыктоочу сөз андан бери Мукай Элебаев 27 жашында баштаган экен ошол романды. Бердик 90 100 жыл өттү дейли. Азыркы күндө деле мына биримизге жүзүбүздү карап айтсак, Элебаев деген роман жазган адамдар көп. Болушу күмөн роман жазгандар бар. Бирок Элебаев деген 100 жылдан бери техника өнүктү, билим өнүктү, баарыбыз компьютер терип калдык, чат GTP менен жазып калдык. Бирок Элебаев болуш кыйын экен. Элебаев болуш бул тагдыр. Андан бери канча адабияттын муун өсүп чыкты. Москвадан окуп келип атышат. Адабиятты КСТги Колумб университетин окуп келип атышат. Дүйнөлүк деңгээлде PhD адабияттан жактап атышат. Илимдин доктору болуп атышат. Бирок Мукай Элебаев болуш анын билими өтө деле жогорку болмос, перспектива. Бирок узак жолду жазыш колдон келиш кыйын экен да. Ал анын маңдайына жазылган тартыры ошону терең ачып берген. Омар Соровдун мен Сардин Жеров өтө өтүп кетти. Арбагын эскерип коюшубуз керек. Баары бир жакшы эскерет экен. Мукай Элебаев Русчада туруп кете жазган, анан ошо эгемендиктин ордунан кийин анын адабиятта өз орду бар. Аранды окуучулар, биринчи чыйыр салуучу, экинчи чоң романист, узак жыл романдардын башында турат, үчүнчү чыныгы акын, чыныгы тагдырына акындын тагдырын өзүнө буйруган экен. Дагы жолу бүгүнкү конференциянын ичине кирип калайын. Кейинки сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Муратбек Аскарбеков Муратбековичке берет. Қатарыңызда ушундай маанилүү руханий иш-чарага катышканга өтө кубанычтамын. Биздер жогорку кеңеште жыйын болдук, бирок иш-чара тууралуу бүгүн эртең уктук. Анан атабыз тууралуу болгондон кийин атайын убакыт өтүп келди. Мукай Элебаев жолдор инсан болгон эмес, жолдон жазуучу болгон эмес. Бул инсан биринчи кезде биздин атабыз болуп калат, жерлеш болуп калабыз. Экинчиден, кыргыз тарыхын өзүнүн чыгармасы аркылуу биздин баягы кыйын күндөрдү бизге баягы эстелик кылып калып инсан. Көп чыгармалар бар. Эң эле баягы биздин карточкалар айтып жүргөн узак жол чыгармасы. Менимче бул ар бир кыргыз алдыгы баштан өткөн кыйынчылыктарды көз алдына эскерип турган бир чыгармалардын бири да. Өзүнчө ошол жерде туура сүрөт чуңалгандан кийин, мисалы чоң таштын сүрөт бериши, андан кийин Демсу, Сартолого, Каркыра жерлосу, Башаровосу, ал жерден Кытайга кандай кеткен, ошол жерде кандай кордуктар, кыйынчылыктар болгон, кайтып келген учурлар бардыгы ушу биздин тарыхыбызда. Анан бул биздин тарыхыбыз менимче. Анан жаш болгон үчүн менимче бул мотивация да болуш керек деп ойлойм. Бизге кээде баягы өзүгө бир иш кылганга мотивация таппай калганда ар кандай видео роликтерди же болбосо диний личносттардын өмүр баяндарын окуп деген сыяктуу жагдайлар бар да. Менимче ушундай өзүбүздүн тарыхтык инсандардын өмүр баянын окусак эле бизге чоң бир өзүнүн чоң бир стимул берген жагдайлар бар. Анткени бул кишилер ошончо коркуп көрсө дагы, ошончо кыйынчылыкта жашап жүрсө дагы, бирок мындай шарт жоктугуна карабай, өзүнө бизге аракет кылып отуруп, ушундай нерсеге жетишти. Кандай Топаш келип кеткенде, бүгүнкү күндө илимдин мүмкүн заманында жашап жатып, жакшы шарттарда жашап жатып да, ошол инсандардын ийгилигин байкалай албай аткан жагдайлар бар да. Ошон үчүн мындай эскерүү иш-чаралар болуп атканга сүйүндүрөт. Анан бир гана ушундай белгилүү бир даталарда, белгилүү бир жылдын белгилеген эмес, туруктуу иш-аракеттерде жүрүшүн каалайбыз. Буюрса алда өзүбүздүн иш-чараларыбызды эл өкүлү катары маданий, адабий багыттарда маселе көтөрүп, ушундай биздин тарыхый инсандарыбыздын багыттарын түшүнүштүр. Кийинки убакта катуу өткөзүүдө биз да кызмат кылганга даярдыгыбызды билдиребиз. Аны Топаш буюрса бул багытта иштешибиз, кызматташабыз деп ойлойм.
Жақында эле биз ушу жогорку кеңеште кайрыбыздын музей бар, Шонташ айылында. Ошондун ичинде айыл турунда кайрылган музей бар. Бүгүнкү күнгө чейин статусун ала элек, музей статусун. Жана ибарат катары, кайрыбыздын үй катары каралбай 70 миң бар экен. Ошол боюнча айыл турундары кайрылгандан маселе министрликке өтөлүп, комиссия түзүп иш алып барып жерин көрүп кетишти. Жакын күндөрдө буюрса чечим чыгарып, буюрса музей статусун алып барып ойлойбуз. Статус алып турган болсо, ошого жарашында буюрса атабыздын баягы баскан жолун бизге көрсөтүлгөн бедерлик жай болуп турган Чоңташтагы өзүнүн айылындагы жакшы бир имараттарга коноктор келгенде көрсөтө турган көпү жайлардын бирин айланышына буюрса ал жагынан салып ошобуз. Ошол анан бүгүнкү иш-чара уюштурган улуттук кітапхананың жетекчилигине, жазушылар союзуна, мукатабыздын туугандарына баардык алкыш, келгениңиздерге рахмат. Бул жерде улуу аталарыбыз, акын жазуучуларыбыз, апаларыбыз отурушат. Силерден көпчүлүгүн атабыз. Сүйүндүргөн нерсе мынакей. Улуу мундарды, орто муунда биз болсок, кана кичүү муунда жаш балдарыбыз, кыздарыбыз келип атканда, буюрса мындай көчүп уланып аткан белгиси, ушундай иштер бола берсин. Мамлекетибизде жакшы иштер болсун. Сөзсүз түрдө ошо мамлекетке убагында кызматын өтөгөн, салымын кошкон инсандар эч качан ак өчпөсүн деп тилектештим. Keyingi söz bizim Жазушылар союзунун аксакалы, кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшыкова агайга берилет. Birinchiler, men de keladigan maymaylarimizni sayt yuzalarning ishchimizda faoliyatlar katlabanlar. Ikkinchisi bu Muqayyaga borishdim. Manasini qanday machq yaxshi perspektiv. Qayerda so'z qilganda biz tarixiy jihatdan qirg'izistonda mamlakatimizning başında durgandan keyin o'zining erkinligiga yo'llangandan keyin yurtimiz ma'nosini biz yaxshilab tushunmay, o'sha siyosiy baribir biz shu ikkinchi mujassuslarımızdan ayırıkça muqaydan qadrini sezib o'tib Akdeniz günleri istediği noktada soyga başlanan tarihi şurada ortaya çıkan kitaplar. Biroq davamiz şu günün manasını düşündürüyor lazım. Benim düşündüğümde o Armeni'de gene gitmesidir. Şu el özünün genetçisinin hazır kıraçayı takşap beyler bozduk dedi. Hani bir çetinden özlüğünü saktı o. İkinciden tarihi institumun beken kalıplandırı. Anan üçüncüden şu saktanlığında birisi var da bunlar. Bütün de yerin taşlar tuxum kurup koçu ahvalda yedip köpü aşağı şurada kazanır Gedetin aşısında Cenab-ı Başka Cennet'de kaçça o egemen yüzlerinde ne genç adamlar bizim atabalarımızın sövüm çoktu. Var şu atayı sövüm çoktu. Şu yolda kazanmadı. Alem kızlar bir gün varganda bir başta Talkanda Ungasa adı nedir arkası. Ona bu demini de tragedi. O şu vakta eğer Kırgızeli o şu takım sürgün olsa, ülkünün cahil olsa biz hazır vereceğiz bir 10 milyon başkanı kurulmuyoruz. Bizim şu büyük taraftarı Kırgızların böyle şu an biz hükümde Ayavay manevi işimizde, yani Armeni'den kanday manevi geldiği yoktur. Bizler hükümde
жылыга бир улуттук майрамды сактады, улуттук эскерүүнүн эл өзүн сактоону эч убакта унутпай тургандай кылган көз карашты калпыбызга калыптандырышыбыз керек. Мына ушул көрүнүштө Мукай Элебаевдин ушу чоң тарыхта бирден бир тарыхый, бирден бир ошол бир күндүн кыйынчылыгын жазып элибизге калтырып кеткен. Бул эми тарыхчылар көбүн эсе 16-жылдык күн болгон, баланча киши өткөн, Кытайга барган, кайра келген, Совет мамлекети орноткон деген гана маалыматты биз тарых деп кабыл албашыбыз керек. Тарыхтын живой тарых, көзгө элестеп турган тарых, элдин тарыхына ойной турган тарых, ал адабиятта турат. Биз адабияттын баркын билбегендиктен азыркыга чейин мына биз тарыхка издеген жазууларыбызды көбүнчө унуткап келатабыз. Бул жагынан биз ушул маселеге биздин жогорку кеңешибиздин өкүлдөрүнөн айгынайын. Сенен саясатта кадимдей ойноп аткан жигиттерибиздин бири болгондон кийин үркүндүн маанисин көтөрүп, анан ошол үркүндү элге жеткизген Мукай Элебаев деген Кыргызстан залкар жазуучусу бар экенин биз элибизге тарыхый эстетим кылышыбыз керек. Ошон үчүн жана Каныбек Капаевич айткан, биз 100 000 сомду символический эле жазуулар союсу призмда карап, ошол символический эле Мукайдын аты өчпөсүн, биринчи романист болсо, анан биринчи романист деп кээде биз биринчи негиздечү деген сөздөргө көп көңүл бура беребиз. А бирок Мукай кийин чыгармаларды жарагандары да бар, жарабагандары бар, мезгилге карап кеткендери бар, тарыхый, адабий, көркөм, дөөлөт боло албай калган нерселер бар. Бирок Мукайдын романы бул биздин тарыхыбыздагы, адабиятыбыздын, профессионалдык адабиятыбыздын керемети. Биринчиден өзү башынан өткөргөнү, анан билимдүүлүгү, ошол жанагы Морсоровдун тиги немелерин окусаңыздар, Мукай атчабыл билимдүү болгон. Биздин ошол мундагы жазууларыбыз көрүнөт. Ошондуктан Мукай жанагы мезгилдин сыноосунан тайгаланбай өтүп келаткан биздин биринчи кыргыз адабияттын негиздөөчүлөрүнүн бири. Экинчиден, Мукай Элебаев биздин баягы биринчи муун жазуулардын эң улуусу жашы боюнча. Анан андан кийинкилери келип, анан эң ошол мундун аягын Темиркул Мирдалиев менен Абдыразак Токтомушевтер жашы боюнча түзүп. Андан кийин анан Осмонов Райхан Шүкүрбековдун муunu баштады. Ошондуктан биз Мореке биринчи муунду дагы ордуна боротуп кое тургандай илимий издөөдөр керек зарыл. Муну сизден суранабыз. Китепкана турат, китепканада барган сайын илимий иштер жүргүзүп атасыздар. Ушуну жакшылап колдосаңыздар, Мукайдын орду Торкурайдан ачылат деп ойлойм. Анан жанагы Андрей Бекеринен Лев Толстойдун ошол залкар орустун өнөрүбүздүн чыгармалар жазган жазуулардын атын атап кеткен. Мен ойлор элем, айтматов деле ошол убакта чыкса, Мукайдын деңгээлинен өйдө жасап айтчу. Айтматов башка доордо жашады. Советтик доордо жашады. Дүйнөлүк адабиятты билип, окуп, тарбияланып өстү. Ал эми Мукайдагы нукуралык ошол жанагы көркөмдөрдүн улуу стилистикасына жеткендиги биз ошол мен айтматовду эгер заман мезгилдин эмесин албасак, ошол замандын Айтматовдунан ачык баалашыбыз керек. Ачык баалашыбыз керек. Бүгүн орду бирдей эле.